Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Ta'ala'a maqtovlar aytib Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam salavatlar aytып бүгүнкү сөзүбүздү түз эфирден баштайбыз. Урматтуу бир туугандар, биздин бүгүнкү көрсөтүүбүз жазга байланыштуу болот. Анткени жаз айында бардыгы өңүнө чыгып, ыраңына чыгып, кулпуруп калгандай эле биздин аял заттарыбыз дагы ошондой кулпуруп, өздөрүнүн бүтүндөй сулуулугун көрсөтүп, жылуу болуп калгандыгына байланыштуу кыштагы үшүп жүргөн тондорун чечип, өтүктөрүн чечип, бардыгы энелин тума жылаңач болгондой эле көчөгө жылаңач чыгып кетишет. Мына ушул көчөгө жылаңач чыгып кетип аткан учурда шариятыбыздагы жоолук маселеси же болбосо хижаб маселеси өтө актуалдуу маселелердин катарына кошулуп калат. Анткени көчөгө чыккан учурда ушунчалык бир Мадина базары толо кездеме, Дордой толо кездеме, ошонун ичинде ушунча бир тонналаган кийимдер дагы биздин аял затын жаба албастан, абиретин жаппастан жылаңач кылып көчөгө чыгарып коюп турат. Демек, маселе ал кездеменин жоктугунан эмес, маселе ачарчылык болгондон эмес, маселе ыймандын аздыгынан, ыйман кризисинен болуп турат. Демек, барыңыздарга түшүнүктүү болгондой, биздин бүгүнкү сөзүбүз жоолук маселеси тууралуу болмокчу. Деги эле шариятыбызда аял заты кандай кийинүү керек, эркек кандай кийинүү керек, ошол кийинген кийим канткенде шариятка туура болот деген маселени айтып кетмекчимин. Аны биз жоолук деп айтабызбы, же оромол деп айтабызбы, же хижаб деп айтабызбы, же желбап деп айтабызбы, айтор кандай болгон күндө дагы ошол адамгерчиликтин нугунан чыкпастан шарият буйруган таризде болуусу керек. Кур'ани Каримде жана пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдын осуяттарын, хадистерди, андан сырткары илгерки өткөн аалымдарыбыздын, салафы салихиндердин сөздөрүн терең изилдеп окуганыбызда аял затынын кийими үчүн бул 8 шарт талап кылынат. Эгерде мына ошол айтылынган 8 шарт толук табылса гана ошол кийим шариятка ылайык кийим деп айтылынат. Анын биринчиси, урматтуу бир туугандар, аял заты кийген кийим денесинин жүзү менен колунан башка жердин бардыгын жаап тура тургандай кийим болуу керек. Тизеси көрүнсө, же шыйрагы көрүнсө, же чыканагы көрүнсө, же акыреги көрүнсө, же мойну же кулагы көрүнсө, анда шарият боюнча кийим кийинген жок деп айтабыз. Шарият боюнча аял затынын жүзү гана, бет жууган жер, чач чыккан жерден баштап эки кулактын жумшагына чейин ээктин алды кошулганда гана мына ошол жүз деп айтылат. Демек, жүз ачык болуп туруп, андан кийин эки колу ошол жанагыдай муундан баштап калган жагы ачык болгон болсо, ал эми калган денесинин бардыгы жабык болуусу шарият боюнча милдет деп эсептелет. Кээ бир айымдар жоолук салынып кулагын көрсөтүп алганы бар, мойнундагы мончокторун көрсөтүп алганы бар. Мына ошонун бардыгын шариятыбыз четке кагат. Ал эми экинчи хижабтын же мусулман кийимдин белгиси бул ошол кийим өзүнүн жүрүш турушунда же кийим өзүнүн туруш турпатында жасалга болбосу керек. Мусулман аялдын кийими маскарапоздун кийиминде болбош керек. Мусулман аялдын кийиминин сыртында жалтырак жултурагы болбош керек. Балким олуттуу көрсөтүп, өзүнүн адам экендигин билгизип тура турган кийим болуш керек. Кээде көчөгө кийим кийип чыккан аял затын карындаштарыбызды, эчелерибизди көргөндө башка адамдар аларды бир көңүл ачуунун же болбосо бир өзүнүн бир айвандык шахватын кандыруунун гана бир объектиси катары карашат дагы, ага адам катары карабай калат. Эмне үчүн? Анын кийген кийими, кийиминдеги кооздугу, анын жасалгасын адамдын бир убактылуу пайдаланып таштап кое турган оюнчугу катары гана караганга түрткү берет. Ошондуктан аял затынын кийими олуттуу болуп, сыртында жалтыр жултуру болбостон, жанагыда бир мончок сунчактары болбостон, ал аялды токто көрсөтүп тургандай гана болуусу керек. Андан кийинки үчүнчү шарты, урматтуу бир туугандарым, аял затынын кийими өтө жука болбош керек. Ошол кийимдин ичинде
денесинин түсү же болбосо анын ошол жанагыдай ичинде ич кийимдери көрүнбөй турган деңгээлде калың болуш керек. Ал кийим өтө жука болуп, ичиндеги денесинин бардыгын көрсөтүп турса, бул кийими бар болуп, ошол эле учурда кийими жок катары эсептелет да. Кээде өтө жука кездемелерден кийим кийип, ал кийимдин ары жагыдагы дүйнөсүнүн бардыгы, мүчөлөрүнүн бардыгы көрүнүп турса, шарият боюнча мына ушул кийим дагы туура эмес деп эсептелет. Эгерде шифон сыяктуу же бир тор сыяктуу кийимдерди кийип, ал өтө жука боло турган болсо, анда анын ичинен башка бир кездемеден дагы кийимди тигип кийүүсү зарыл болуп эсептелет. Андан кийинки 4-чү шарты мына ошол кийим, аялдарды кийген кийим өтө мындай кездеме өтө эле жанагыдай бир тарт тигилип калып, ошол тарт тигилген кийим денесин кынаптап турбай турган болуш керек. Кээ бир адамды кийим кийгизип туруп сүрөткө тартып алып жылаңач тартсаң деле, ошол кийими денесине чапталышып тургандыктан ошол денесинин бардык жанагыдай өлчөмүн, размерин ачыкка чыгарып коет. Ошондуктан аял затынын кийген кийими, эркектин дагы кийген кийими кенен болуп, бир аз колдоюп туруусу шартка ылайыктуу болот. Кымча-бели кылып, ошол бутуна, денесине, жан башына, көкүрөгүнө чапталып тура турган кийим кийсек, шариятыбыз мына ушул кийимди дагы четке кага турматтуу бир тууганыбыз. Андан кийинки 5-чи шарты анна якуна мубаххара мутайяба, аял затынын кийген кийими көчөгө чыкканда атыр коюлбаган, жыт менен кооздолбогон болуу керек. Анткени Пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям насыятында кайсы бир аял заты атыр коюнуп көчөгө чыгып, адамдардын көңүлүн өзүнө бурдургусу келсе, анда бул сойку аял деген пайгамбарыбыз. Ошондуктан аял заты көчөгө чыкканда, ошол таза эле жуунуш керек дагы, бирок көчөгө чыкканда атырды буруксутуп коюнуп, өтүп кетип атканда көчөнүн баарындагысын, бардык адамдардын, айрыкча эркектердин делебесин козгоп көңүлүн бура турган болсо, мына ушул дагы шариятка ылайык эмес кийим болуп эсептелет. Андан кийинкиси анла юшаббиха либасар ражули, эркектин кийимине окшош болбош керек. Эркектердин өздөрүнө таандык кийимдери, аялдардын өздөрүнө таандык кийимдери болуусу кажет. Эркектин кийим кийип алган туура эмес. Шың кийеби, көйнөк кийеби, башка кийип атайын аялдар үчүн арналып тигилген гана кийимдер болуш керек. Эркектерге арналып тигилген кийимдерди кийүүнү пайгамбарыбыз тыйган. Эркектердин кийимин кийип алган аялдарды, ошондой эле аялдардын кийимин кийип алган эркектерди пайгамбарыбыз каргыштаган, аларга лаанат, наалат айткан. Андан кийинки кийим анла юшаббиха либасал кафират, мусулман аял затынын кийген кийими. Деги эле эркек мусулмандардын кийген кийими дагы капырлардын, мусулман эместердин кийимдерине окшобоо керек. Алардын крестери боло турган болсо, же алардын поптору, же поп аялдары манашкалары кие турган кийимдерди кийип алып, айтыр ошолордун өздөрүнүн дини маданиятын, дини акыйдасын чагылдырган кийимдерин кийгенди шарият четке кагат. Мусулман адабияты, мусулмандын адеби, мусулмандын маданияты, адеп ахлагы, өзүнүн хазара деп коебуз, жалпы маданияты бул башка бир маданият ээрчибей турган, башка маданиятты, чоочун маданиятты, бөтөн жат маданиятты жетелей турган, аларга агалык кылып үлгү көрсөтө турган изги адеми маданият. Андыктан өзүбүздүн маданиятыбызды туурап, ошону гана карманып кийүүбүз абзел болот. Андан кийинки шарты, бул акыркы 8-чи шарты, мусулман аял затынын, эркектин дагы кийими, мусулман эркектин кийими мына ошол элден өзгөчөлөнүп, элде жок болуп, сыймыктанып, адамдарга текеберлик кылып, адамдарды тоготпой, аларды кичиндай бир мындай тоготпой, алар астында менсинип, адамды кибир кылып, бой көтөрүнгө турган шухрат болуп, жалгыз гана ошондо болуп, башка эч кимде жок болуп, мындай бир адамды сыймыктанууга, ошону менен мактанууга, ошону менен текеберденүүгө алып келе турган кийимди кийүү дагы шарият боюнча арам деп билинет. Кээ бир жанагыдай мода көрсөткөн кыздарыбыз ошол жанагыдай сүрөткө түшүп, башка кылып, бул кийим менде эле бар, башка эч кимде жок деп, балким башка бир маданиятта бул жакшы нерседер, бирок ислам маданиятында шариятыбыз мына ушуну четке кагат. Урматтуу бир туугандарым, мына ушул жогоруда айтылган 8 далил же 8 шарт мусулман аял затынын кийимдеринин шарттары болуп эсептелет. Анан акыркы 3 жөндө үйдүн ичинде жүргөндө аял заты жылаң баш жүргөн болсо болот, каалагандай кыска кийим кийсе болот, же өзүнүн махрамдарынын жанында каалагандай кыска кийип, же жең кыска кийип, этегири кыска кийип, огородто иштегенде же үйдө иш кылганда, же шымчан жүргөнгө дагы уруксат берилет. Бирок
Үйдün içinde жүргөндө дагы эркектердин кийимин кийип, же болбосо капырлардын кийимин туурап кийинип, же болбосо шухрат болгон кийимдерди кие турган болсо болбойт. Ал эми андан башка кийимде даяр заты кийсе жарай берет. Эркектер дагы кийим кийгенде ошол эркектердин кийими кыпкызыл же сапсары болбосу керек, бакыруу болот. Андан сырткары эркектердин кийиминде жибек аралашпосу керек. Жибек кийген эркек ал тозокко ылайыктуу эркектердин катарына кошулат дагы. Эркектик касиетин төмөндөтүп, жанагыдай жаңы чыгып аткан гейлер жана башкалар мына ошондой жибек кийим кийип, алтын тагып жүргөндөрдөн улам пайда болот. Андан сырткары аял затына ар кандай түстөгү кийимдерди кийгенге уруксат. Сөзсүз түрдө кара кийим кийиш керек, сөзсүз түрдө андай кийим кийиш керек, мындай кийим кийиш керек деген жок. Ошол Кудай Таалам кандай түстөрдү жараткан болсо, ошондой түстөрдүн бардыгын аял заты кийим кылып кийсе болот. Ал эми эркектерге ошол кызыл түс менен сары түстөгү кийимди кийген макруу болуп эсептелет, урматтуу бир туугандар. Кудай Таалам бардыгыбызга Аллах Таалам өзү ыраазы боло тургандай таризде кийингенди, ошондо шариатта жүргөндө Кудай Таалам баарыбызга насип эткен болсун. Кудайым шерменде кылбасын. Бизге келген биринчи суроолорго жооп бере турган болсок, Ассаламу алейкум ажаке, азыркы мусулмандардын акыйдасы барбы дейт. Акыйдасы жок болсо анда мусулман болбойт эле. Акыйда деген сөз бул ошол адамдын Аллах Таалага ишенүүсү, пайгамбарларга ишенүүсү, Кудай Таалам бар экендигине, пайгамбардын акыркы пайгамбар экендигине, тозоктун жана бейиштин бар экендигине ишенип, Аллахтан түшкөн Курани Карим акыркы китеп, пайгамбар акыркы пайгамбар, Куран китабул хак, акыйкат китеп, диндин туурасы, акыркы дин, чыныгы дин, Кудайдын астында дин катары эсептелген дин, бул ислам дини экендигин билүү, мына ушул акыйда деп айтылат. Демек, бизде Кудайга шүгүр акыйда маселеси жок эмес, бар деп айтсак туура болот. Хиджаб кыргыздарга кандай тиешеси бар? Элечек кийсек хиджаб ордуна өтөбү дейт. Мен айтпадымбы, хиджаб деп айтасыңбы, жолук деп айтасыңбы, же жөн эле картошка деп айтасыңбы, айырмасы жок. Айтыр ошол жабыла турган жерлерин жаап жүргөн болсо боло берет. Элечек кийесизби, кемзел кийесизби, же жөн эле такыя кийесизби? Айтор кийимдин атын кантип гана айтпаңыз, ошол жаап тура турган кийим кийсеңиз, мына ошон шарият боюнча хиджаб деп айтылат. Хиджаб деген сөз араб тилинде тосуп туруучу деген сөз. Мисалы үчүн, адамдын кашын араб тилинде хажиб деп айтат. Неге дегенде, маңдайдан түшкөн терди көзгө түшпөсүн тосуп турат деген сөз. Ошондой эле жанагыда илгерки падышалардын эшигинде тосуп турган эшиктин кароочуларындагы ошондой хажиб деп койгон эшик тоскуч деген сөз. Ошондой эле адамдардын жаман көзүнөн сактап тура турган кийимди дагы хиджаб деп айткан шариятыбызда. Демек, Курманжандын кийген кийими, чоң апаларыбыз кийген кийимдин бардыгы шарият боюнча хиджаб деп айтылат. Аны сиз элечек деп айтыңыз, айырмасы жок. Кантип айтсаңыз дагы маселе ишке ашкандыгында турат, урматтуу бир тууганым. Хиджаб кийгенде буту да көрүнбөш керекпи? Ооба. Ханафи мазхабтагы фатва берилген маселе, аял затынын буту дагы көрүнбөш керек, же бутуна байпак кийип, же болбосо бутун жаба турган жанагыдай ботинке кийип жүрүш керек. Анан биздин аял заттар үстүнө жолук салынып, анан мындай бир узун көйнөк кийген менен ачык мындай бут кийим кийип, буттарын ачык көрсөтүп, денесинин сулуу экендигин, ак экендигин көрсөтүп, же болбосо өзүнүн назиктигин көрсөтүп, ошондой бир адамдарга көрүнүшөт. Туурасы фатва берилген маселе ошол буту дагы көрүнбөгөндүгү шарият боюнча, урматтуу бир туугандар, макул. Хиджаб кийүү же кыргыз кийиминин айырмасы чоңбу? Теңирчилик кийими барбы? Теңирчиликтин кийимин ошол теңирчилерден сураш керек. Кыргызча кийим, мусулманча кийим айырмасы жок. Болгон ошол жанагыдай аял затынын денесинин бардыгы жабылып жүргөн болуш керек. Анан ошол жанагыдай жүзү менен колу гана ачык болуш керек. Элестетип көргүлө. Курманжан Датканебиздин буту жылаң айлак болгондугун эч убакта кыргыз аял заты бутун жылаң айлак көрсөткөн эмес. Азыркылар бут эмес, балтыр эмес, тизеси эмес, сан эмес, андан дагы наркы жагын көрсөтүп алып көчөгө чыгып басып жүрүшөт. Деги эле кыргыз маданиятында аял заты жеңи кыска кийген эмес. Кыргыз маданиятында аял заты бутун көргөзгөн эмес. Ал эми кыргыз маданиятында көчөдө жүргөндө же болбосо башка бир чоочун жерге барганда аял заты мойнун көрсөткөн эмес, кулагын көрсөткөн эмес, жүзү гана ачык болгон, чачын дагы көрсөткөн эмес. Ал эми үйдүн ичинде жүргөндө жолугун артка салынып, жеңил желпи жүргөн болсо, ал эми жаңы келин болуп келгенден баштап эч убакта өзүнүн чачын, өзүнүн аврет жерлерин башкага көрсөткөн эмес. Чындыгында кыргыздын улуттук кийимдери менен мусулман шариятындагы жолук салынуу кийим адеби бип-бирдей, эч кандай бири-биринен айырмасы жок, урматтуу бир тууганым.
Men namaz okuyum, az ele oldu, bирок hijab kiye элекмин, кийиш керекпи? Siz namaz okuy бериңиz, namaz okuy бериңиz. Namaz жамандыктан кайтарып жакшылыкка чакырат. Албетте намаз окуу парз, хижаб кийүүнү, жоолук салынуу парз, бирок экөөнүн парздыгын теңдештиргенде намаз окуу жогору тура турган парз болот. Демек колуңуздан келишинче хижаб кийгенге аракет кылыңыз. Кур'ан-ы Каримде Нур сүрөсүндө, Ахзаб сүрөсүндө жоолук салуунун, элече кийүүнүн милдеттүүлүгү жөнүндө кенен кесири ачык баяндалган. Sizge Allah Taala uzun ömür, çingden soğuk bersin. Sizi tereң урматтап Эмил дейт. Эмил бир тууганым атыңыз жакшы экен. Эмил деген араб тилиндеги амал деген сөздөн алынгандагы амал деген өз учурунда кыргыз тилиндеги үмүт деген маани туюндурат. Ата-энеңиз сизге үмүт кылып келечекте элдин, жердин керегине жарасын деген үмүт менен койгон экен. Кудай Таалам ата-энеңиздин үмүтүн актаган болсун. Кудайым чыңден соолук, uzun ömür насип эткен болсун. Uzun kiyinip başka жолуктуу артка эле салынса болобу? Ошентип салынып туруңуз, Кудай Таалам намаз окуй берсеңиз, ошол арка салынган жолуңузду астыга салып бугуп алганда Кудайым насип кылар иншалла. Бирок намаз учурунда сөз түрдө хижаб менен же болбосун тамагыңыз жабылган абалда болуусу керек болот. Ал эми аркага салынып жүргөн болсоңуз, айылдагы эжелер үчүн салынып жүрөр көпчүлүк эле, бирок шарият боюнча аялдын алкымы, тамагы көрүнбө керек болот. Bizge dua kılıp koysanız balalı bolbay жатабыз, balkim Allah duаңызды кабыл кылар дейт. Мен да ошентип күмөн кылам, Кудайым кабыл кылсын. Кудай Таалам салих, таква перзент берсин. Келечекте элдин, жердин, диндин камын ойлогон азаматтардан, азамат ул кыздардан болуп, сиздерге сүйүнүчтүн көз жашын тартуулаган болсун. Костюм шым мусулман эркектерге дурус бу. Эгер ошол кийген костюм шымы эркектин жыныстык мүчөсүн же жан баштарын мындай тасырайтып көрсөтпөй турган болуп, кичине кененирээк болсо болот. Бирок азыркы учурда костюм шым кийген бир туугандарды көргөндө карап отурсаң, ошол жанагыдай бир мындай лосина кийип алгандай, колготки кийип алгандай эле такырайып жабышып турат. Мына ушул нерсе авретти жапкан болуп эсептелбейт. Ал канчалык кымбат костюм шым болсун, бирок жанагыдай тасырайып көчүгүнө жабышып калган болсо, бычак тийгизсең тырс эп жарылып кете турган болсо, анда бул шым менен жүргөнгө болбойт, үстүнөн дагы бир шым кийиш керек. Ассаламу алейкум ва рахматуллах баракатух. Жана мен сиздерге рекламалык тыныгуу деп айткан себебим Кур'ан-ы Карим акыретке болгон чакырык, акыретке болгон реклама деп айтсак болот. Кимде ким Кур'ан-ы Карим окуса, албетте бул адамдын өмүрү эч убакта текке кетпейт. Анан жанагы биринчи келген суроодо ислам акыйдасы барбы бизде дегенде туура бар. Мына ошол акыйданы үйрөнүү үчүн ислам негиздери деген иман акыйда бөлүмү деген атайын ушундай китеп чыккан, урматтуу бир туугандар. Бул китептин рецензиялаган мен өзүм илим редактор болуп мындай бир караган. Ушул китепти окусаңыздар, муну китептин өтө бир мындай бир акыйда, ислам акыйдасы боюнча туура маалымат бергенин билесиздер. Андан сырткары мен бүгүн азыр көтөрүп келбей калыпмын. Дагы менин ошол кошумча шерик автор болуп жарыкка чыккан мусулман аял заты үчүн эң зарыл китеп деген китеп жарыкка чыкты. Аял затынын даараты, айыз, нифаз, эркек аялдын ортосундагы укуктар, милдеттер, мамилелер, төшөк маселеси туурасында, ошондой эле аялдын кийинүүсү туурасында кенен кесири баяндалган жаңы китеп. Али сыясы кургай элек. Ислам дүкөндөрүнө кайрылсаңыздар ошол жерде жаңы чыккан китепти мен ойлойм жаз келди. Ошол аял заттарын, эркектердин бардыгы китеп белек кылууга арзый турган китеп. Урматтуу бир туугандар, бул китепти көргөн да карманда, көрбөгөн да карманда деп айтсак туура болот. Албетте кээде кел ушул жерде кандай жаңы китептер чыккандыгын айтып тургандыгыбыз мына ошол аддалу алал хайри кафаилихи, жакшылыкка далалат кылып, жакшылык адамдарды чакырып жиберүү, ошол жакшылык иштин өзүн кылгандай эле соопко барабар дейт да. Демек кайсыл бир жакшы нерсени билсек, жакшы бир китеп чыккандыгын билсек, жакшы бир фильм чыккандыгын көрсөк ислам жөнүндө, же бир жакшында жакшылык көрсөк, же жакшы бир талим тарбия бере турган мектепти билсек, аны балдарыбызга, тууган уруктарга, досторго айткандыгыбыз жакшы болот. Анткени ошол нерседен бизге дагы сооп келип тиет. Ажеке Рajab айында канча күн орозо кармаса болот? Мен бүгүн орозо баштадым, 3 күнгө ниет кылдым болобу дейт. Мухаддис алымдардын айтуусунда Rajab айына тиешелүү болгон бардык хадистер даиф хадистер. Атайын Rajabты мына ушул күнү деп карманганга шариатта өтө бир ишеничтүү хадистер жок. Бирок кадимки айларда эле ошол ар жуманын дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү нафил орозо кармасаңыз жакшы болот дагы. Ал эми орозону көп кармаган бул Rajab айынан кийинки Шаабан
Шабан айында көп кармат. Анткени сахих хадистерде пайгамбарыбыз Рамазан айынан кийин эле эң көп орозо кармаган Шабан айы деп айткан. Шабандын алгачкы 2 жумасында, алгачкы тең жарымында көп орозо кармасаңыз көп соопко ээ болосуз, урматтуу бир тууганым. Эгерде daarатта бутун жуубай, жука наскиге маск тарса, имамчылыкка чыкса, ага уюгандардын намазы кабыл болобу дейт. Эгерде ошол адам жука наскиге маск тартып, ошол маск тарткан бойдон имамчылыкка өтсө, аны сиз мындай бир бутун жууганын мындай маск тарткан бойдон сиздин көзүңүздөн үзүлбөй өтсө, сиз ага уюганга болбойт. А бирок маск тартканын көрсөңүз дагы, ал бир жака бекинип кайра чыкса, бир кабинетине кирип кайра чыкса, бутун жууганга мүмкүнчүлүк берилип калса, анда ал адамга уюсаңыз боло берет. Себеп дегенде Кудай Таалам ар бир мүнөттө инсанга хидаят берип койуп ажайып эмес. Эгерде бутуна маск тартып туруп, ошол бойдон түздөн түз келип, сиздин көзүңүздөн ажырабай келсе, анда имамга өткөнүнө уюганыңыз болбойт. Сиз себеп дегенде сиздин пикириңизде анын даараты жок болгон болуп эсептелет. Ассаламу алейкум, жума намазга барганда жолдорду жаппагыла сураныш дейт. Жолду жапкан эч ким жок, урматтуу бир тууганым. Болгону ошол мамлекет ошол жолдорду кеңейтип, мечиттерди көбүрөөк салып берүү керек да. Антпесе жол ошентип тосула берет. Себеп дегенде Дордойго барсак деле адамдардын жолу тосулуп калып атпайбы? Ошондуктан могу мамлекетибиз чоң-чоң мечиттерди көбүрөөк салып, ага стоянкаларды, парктарды коюп бериш керек. Ошондо маселе чечилет. Себеп дегенде биз Кыргызстандын жарандары намаз окугубуз келет, жума намазга барып, машинебиз менен баргыбыз келет. Ошол жерге барганы келгенде жол тар болуп калган болсо, демек намаз окугандар эмес, мамлекетибиз өзү күнөөлүү болгон болуп эсептелет. Ошондо да айтарым, урматтуу мусулман бир туугандар, намазга барганда жолду тоспостон, ошол жолдун чекесинде театр кылып койгондун аракетин көрсөңөр жакшы болор эле деп айтат элем мен. Ажеке Абдушукур Нарматовду Facebook'tan таппай атам, табууга жардам бериңизчи, сураныч, рахмат дейт. Абдушукур Нарматов деп атын жазсаңыз эле ошол жака Facebook'tan жайнап чыга калат. Андан сырткары ал кишинин Насаат Кейжи деген сайты бар. Ошол жерге дагы чыксаңыз, ошол жерден табасыз. Айтмакчы, Абдушукур Ажы Нарматовдун дагы Өчпөс өмүр деген бир айдеми китеби жарыкка чыккан, пайгамбарыбыздын тарыхынын урунтуу жерлерин жакшы кылып баяндап берген. Ошол китептен дагы пайдалансаңыздар, пайгамбарыбыздын өмүрүнө сар эсеп салган болор элеңиздер. Орозо айы кайсы айда башталарын айтып бересизби дейт. Болжол менен дагы 2 айдан кийин болот. Азыркы эсеп менен айтканда июль 7 ай ошол болжол менен орозо айы. Анан кайсыл күнү так башталарын айды көрүп айтпасак көрө турган көз ачыктык касиетибиз жок эле, урматтуу бир тууганым. Күйөөсү менен аялы чогуу мончого түшсө болобу? Болот, эгерде мончо өздөрүнүн мончосу болсо. Анткени коомдук мончого, жалпы мончого же бирөөнүн мончосуна барып, аял затынын бирөөнүн мончо түшкөндүгүн шарият четке кагат. Анткени аял заты аярлуу дагы, аззектүү дагы болуш керек. Эгерде өздөрүнүн мончосу болсо, аялы менен күйөөсү чогуу мончого түшсө болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын аялы энекебиз Айша энебиз айтат: идиштен пайгамбарыбыз экөөбүз бир идиштен гусул алар элек, кээде суу алганда менин колум, анын колу, анын колу менин колума тийип кетер эле деп айткан хадиси бар. Операторлорго мончого түшкөн жагып калган, бушуну гусул алынбай нике кыйылса нике жүрө береби дейт. Албетте нике кыйганга гусулдун шарты жок, урматтуу бир тууганым. Айтор, нике кыйганда гусулдуу болуу шарт деген жери жок. Эгерде мусулман болушуп, ыраазы болуп, экөөнүн тең бири-бирине макулдугун беришсе, анда нике кыйыла берет. Анан гусулу жок болсо нике кыйыла берет деп өмүр бою гусулу жок жүрө берген жакшы эмес. Гусулу жок адам намаз окуй албайт, гусулу жок адам мечитке кире албайт, гусулу жок адам Куран окуй албай калат. Ассаламу алейкум, музыка укса болобу дейт. Жанагыдай шаңгыраган шайтан музыканы укканга таптакыр болбойт. Ал эми комуз сыяктуу жеңил жанагыдай бир адамды дүүлүктүрүп жибербей турган музыканы укса болот деген кээ бир аалымдарыбыздын пикири бар. Айрыкча Юсуф Кардави мына ошол Европалык бөлүктүн муфтии мына ушундай фатва бергендиги бар.
Assalamu alaikum ajeke, biz kızdı olduk at koyup beriniz rahmat deyt. Barakallahu fil mavhubati lakum. Huday talam kızınarga uzun ömür versin, çingden soğluk versin, imanı menen, adal rızkısı menen, anan kelечекте jakşı kүйөө bala menen, jakşı jeen neberler menen bersin. Kızыңардын атын Sara koygula. Sara деген at bul jakşı at. Oşol İslam dünyü tarihinde, insaniyatın tarihinde en sulu ayal zatı Havva enemiz bolsa, andan kийинки en sulu ayal zatı Sara enekemiz bolgon deyt. Sara'nın Arap dilindeki Sarra деген manisi daima sүйүнүp, başkalarga sүйүнүч тартуулап, özü dagı sүйүнүч menen жүргөн деген söz болот. Demek kızınızın adını Sara koyuңuz. Sara kızыбыз бактылуу, ömürlü olsun. Sara dep koysoңuz abdan jakşı bolot. Karız tölöbөгөндөр көбөйүp кетти, кандай болот? Кыяматта шору курuyt. Kıyamatda şoru kuruyt. Karız alıp durup tölöbösö, bul adam eç uakta jarıbayt, eç uakta bayıbayt. Alıp atkan adam karızdı tölөгөнгө niyet kılıp alış gerek. Jana tölöy turgan jerlerin taktap turup alış gerek bolot. Antpese bul adam günökör bolup kalat. Kudayım saktagan bolsun. Assalamu alaikum, akça aябай керек bolup jatat. Kredit alsam bolovu deyt. Akça aябай керек bolup kredit alsa bolo turgan bir ele uçur var. Açkadan ölüp bara jatsanız, oşol jey turgan nanыңызга, jey turgan suuңузга ылай kredit alsanız bolot. Anan biznes kılганга же başka kılганга, dıykançılık kılганга kredit ala turgan bolsoңuz, bul aram, sütkorluk jaman nerse, şariatыбыз bul nerseni kötörө alбай turmatты bir tuğanım. Сүрөткө түшүү күнөөбү, кандай убакта түшсө болот же болбойт. Жана кандай өкүм же hadis бар, Allah разы болсун сизден дейт. Albatta сүрөткө кол менен тартып, жанагыдай ала тоянт жанында кол менен жанагыдай площадьта тартып отургандар бар. Кол менен тартылган портреттер, булар бир ооздан арам. Кандай гана түрү болбосун арам болот. Ал эми фотоаппарат менен, камера менен сүрөткө түшкөн анчалык арам деп айтылынбайт, бирок ысырапчылык баптан отуруп деле, туруп деле, тишин чукулап деле, мурдун чукулап деле сүрөткө түшө берген жакшы эмес болот. Ал эми ажыга барганда документке түшүү, паспортко сүрөткө түшүү сыяктуу зарыл сүрөттөр албетте муну түшүүнү шариятыбыз колдойт. Мен бир кызга үйлөнсөмбү деп жүрөм, бирок ал жоолук салбайт, кандай кылам дейт. Айт жоолук сал деп, жоолук салбаса аны кийин кыйналып басып жүрөсүңбү сен? Ошондуктан жоолук салган, сала турган, ошондой тарбияда өскөн кыздарга үйлөн. Кээде жоолук салынган кыздарга үйлөнүп алып, ошого алданып калгандар дагы бар да. Жоолук салынып, бирок намаз окубай, жоолук салынып, бирок орозо тутпай, жоолук салынып, бирок шарият карманбай жүргөндөр бар. Чачын тарабай элептеп жоолук салынып алса, же жоолук салынса, мындай бир базарым кызып кетеби деп, күйөөгө тийип кетемби деп деле жоолук салынгандар бар. Demek sen ошонун жолугуна мурда намазына, адебине, ата-энесине, кимден тарбия алгандыгына маани бер дагы, ошентип үйлөнсөң жакшы болот, урматтуу бир тууганым. Сириядагы мусулмандарга кандай жардам берсек болот дейт? Биринчиси дуа кыл. Tahajjudda окуп, ыйлап дуа кыл, андан кийин ошол жактарга гум помош кылып, кайрымдуулук катарында тыйын тыпыр жөнөтүп, кийимдериңи жөнөтүп, кийим алып жөнөтсөң албетте жакшы болот. Бул Түркия тараптан жөнөткөнгө мүмкүнчүлүк берилет. Ажеке тырмакты өз үйүнөн алыш керек, тиги дүйнөгө барганда жооп бересиң дейт, чынбы? Жок, тырмакты өз үйүндө алыш шарт эмес. Сапарга чыгып калсаң, үйүңө келгенге чейин өсүп кетчес кемпирдин тырмагында болуп кетсе кандай кыласың? Жок. Тырмакты өз үйүңдө эмес, тырмакты өз учурунда алыш керек. Тырмакты алып, колдон келсе жерге көмүш керек. Жерге көмгөнгө шарт жок болсо, кагаз ороп мусорго салыш керек болот. Тырмакты өстүрүп жиберсең, ичине кир толуп калса, бул мусулманчылыкка көп кошо бербеген көрүнүш. Тырмакты тазалап алуу, буттун жанагыда тамандын чорлорун тазалоо, ошондой эле колтук башты жакшылап алып жүрүү, сасытпастан, кирдетпестен, ошондой эле сакал муруттарын жакшылап алып жүрүү, тиштерин тазалоо, кулактарын тазалоо, истинжа кылып, абрет жерлерин жууп жүрүү, ушулардын бардыгы мусулманчылык таргып берген, мусулманчылык урматтап чакырган касиеттүү иштердин катарына кошулат. Erkekler namazdı cılan baş, jеңи кыска кийимчен окуса болобу?
болот, бирок адепсиздик болуп макруh болгон болот. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде "Хузу зинатакум инда кулли масжидин" деп айтат. Ар бир намаз окуганда өзүңөрдүн зыйнатыңарды толук алгыла дейт. Илгертен эле бардык элдин маданиятында жасанганда баш кийимин кийип, жеңи узун кийип, анан жалаңгат болбосун үстүнө дагы бир кийим. Ишенбесең, азыр деле протоколдо көйнөкчөн барбайт, бардыгы костюмшун менен барышат. Галстук тагып баргандай эле ислам маданиятында, бүтүндөй элдердин маданиятында баш кийим кийүү маданияты болгон. Демек, жалаң баш эмес, баш кийим кийип, жеңи узун кийип намаз окуган өтө жакшы, макул. Ал эми жеңи кыска кийип окуса, жалаң баш окуса, намазы макруh сыяктуу болуп калат, урматтуу бир тууганым. Ажеке кыздар азан айтса болобу? Жок, болбойт. Аялдардын үнү аврет болбосо дагы фитна чыкпаш үчүн сакталып турган жакшы болот. Ал эмес, аял заты жарыя окула турган намаздарды купуй окуш керек болот. Мисалы үчүн шам намазы, куфтан намазды дагы аял заты үйдө жалгыз окуса, ал купуй окусу керек болот. Бир гана Хамбали менен Шафи мазхабта гана аялдар ошол өздөрү жалгыз болуп же махрамдары болсо жарыя окуса болот. Ал эми Маликилер менен Ханафилерде аял заты кандай гана учурда болбосун намазын купуй окуусу милдеттүү болот. Гусулу жок жума намазга барса болобу? Барсаң болот, бирок жума намаз окуй албайсың, мешитке кире албайсың, дарбазадан карап отуруп, адамдар тамаша кылып, канча адам келгендигин санап, кайра кароочу болуп кайта бересиң. Демек, ошентип гана бара аласың. Гусулу жок кантип жума окуйт элең? Гусулу жок кантип мешитке кирет элең? Бул суроо берет десе, ойлонуп суроо бериш керек да, бир тууганым. Эмне деген кайсарлык болду бул? Кантип гусулу жок намаз окуйсуң сен? Аял киши күйөөсүнө тамак жасап берсе болобу? Күйөөсүнө дагы эмне кылбаса болот дейт. Тамак жасап берсе болот, болмоктурсун сооп болот, жасап бер, кийимин үтүттөп бер, күйөөңүн кызматын кылсаң, күйөөң дагы сага кызматты кылат, урматтуу бир тууганым. Анан күйөөсүн эмне кылбаса болот, урбаса болот. Күйөөсүн урбаш керек, каргабаш керек, тилдебеш керек, уруксат сурабастан кетип калбаш керек, колдон келсе сиз деп сүйлөгөн жакшы болот. Күйөөнү күйөөдө урматтасаң, ошондо баар табасың. Ат сыйлаган жөө калбайт, эр сыйлаган эшикте калбайт деген сөз бар. Эшикте калбайсыз, урматтуу бир тууганым. Белек лотереядан акча утуш харамбы дейт. Белек лотерея кандай экенин билбейм, бирок ошол лотереяны тыйынга сатып ала турган болсоңор, анда арам болуп эсептелет. Жанагыдай машинеге май куйгандан, мындай же болбосо бир жанагыдай мавлид кечесине барганда ошол кирген билеттерин өздөрүн лотерея сыяктуу иштеткен болсо, анда ал иштеки эмес, ал боло берет, кызыктырчу сыйлык катары кетет да. А бирок акчага сатып алсаң лотереяны, анда бул арам болуп эсептелет, шарият боюнча. Арам болуп эсептелет. Мен хижаб кийип оронгум келет, буга жолдошум каршы, эмне кылам дейт. Жолдошунун макулдугу, жолдошунун каршылыгы каралбайт. Бул Аллахтын буйругу, жолук салынышыңыз керек. Бирок күйөөңүз жолук салынба деп тыя турган болсо, анда ажырашканга чейин барганга туура келет. Аллахтын парзы бардыгынан жогору турат. Кандай бул даюс, кандай бир кызганбаган, кандай бир чочко мүнөз күйөө бул. Аялдарын жылаңач көчөгө чыгарып, жылаңач кийимдерди алып берип, аларды кызганбастан, ар кимге аялынын балтырын, алкымын, тамагын, көрүнгөн жерин көрсөтүп жүргөн кандай эркек чыдайт бул? Адамдар ошол жыныстык мүчөсү менен эле эмес, колу менен, көзү менен дагы, ниети менен дагы зына кылат. Кантип адамдардын бардыгынын астына аялын талоонго салып берген намыссыз эркек болду. Кудай сактасын. Бул даюс. Даюс деген аялын кызганбаган. Буга бейиштин өзү эмес, жыты дагы арам болуп эсептелет, урматтуу бир туугандарым. Кудайым шерменде кылбасын. Менин кызымдын аты Аяна, китепте барбы дейт. Китепте араб тилинде Аяна дегенди билбейт экен, бирок Аян деген сөз кыргыз тилиндеги сөз, бул араб тилиндеги вахий деген сөзгө барабар. Аллахтын аяны келди деп. Анан аят деген сөз бар. Анан аян дегенди мен билбейт экен, балким иян деген бар. Иян дегени ошол, балким аян ошондон алынган болушу мүмкүн. Иян дегени көзмө көз көрдү, даана ачык, нак деген мааниде ат айтылынат. Ассаламу алейкум, менин аялым жолук салбайт, эмне кылсам болот? Жолук сал деп айт. Кантип айт?
Ал кантип көчөгө мындай иштан жок чыкпайт, юбкасы жок чыкпайт, көкөрөгүн жаап чыгат. Эмне үчүн жоолук салбаш керек? Жоолук сал деп айтыш керек болот. Ал эмне? Туйлап каяка чейин барат? Жок, андай эмес, урматтуу бир тууганым. Сен ага жакшы жоолук сатып алып бер, кымбат жоолук сатып алып бер. Ага талимдерге жөнөт, сабактарга жөнөт. Аялың үйрөнсүн, акыр барып салынат. Анан кээ бир аялдар кайсар болот. Мен салынбайм, мен антем, минтем дейт. Анда көчөгө жылаңачык деп айтыш керек. Көчөгө жылаңачыккысы келбейт. Анан жоолук салынгандан тимел өздөрүн кыйын сезип, шариаттан жогору сезип, өздөрүн акылдуу сезип кетет. Акылың эмнеге жетти сен? Сенден кыйын акылдуулар, дүйнөлүк илимге салым кошкондор дагы исламды түшүнүп жоолугун салынып эле жүргөн. Сен эле кыйын болуп кетесиң бүгүн. Атаң алкаш, апаң бозокор болгон болсо, анан бүгүн келип эле мен кыйынмын, мен салынбайм деп өзүңчө тентеңдеп каласың. Бул Кудайдын дини, бул Кудайдын шариаты. Ата бабаң жоолук салынып эле келген. Сенден кыйын эл башкарган, журт башкарган Курманжан дагы элечек ороп келген. Урматтуу бир тууганым, көп кайсар болбо. Банкта иштесе болобу дейт, эгерде кредит бере турган болсо, иштесе болбойт, сүткордукка жардам берген болот. Бул ошол риба, сүткордукка көмөкчү болгондой эле күнөөкөр болуп эсептелет. Аялдар дааватка чыкса болобу? Болот, эгерде ошол аялдын жанында күйөөсү, же баласы, же күйөө баласы айтор бир махрамы болгон болсо, чогуу дааватка чыкса, иншалла боло берет. Бактылуу болуңуз дейт Кудай Таалам, сиз дагы бактылуу кылсын, тилеген тилектериңизди берсин, жакшыга шерик кылып, жамандан кайтарган болсун. Аялдар жума намазга барса болобу дейт. Албетте, аялдар жума намазга барса болот, эгерде ошол жума намазына барбаса, маселе уга албай турган болсо, бирок дистерде, интернетте, телевизордон аалымдарыбыз сүйлөп аткан болсо, анда жума намазга барбастан ошол сабактардан пайдаланып илимин өркүндөтсө, андан бетер жакшы болот. Азыр ошол жума намазга барганды кээ бир аялдар өнөкөт кылып алды. Исламды жаңы үйрөнүп атканда намаз үйрөнүү үчүн барса бир жөн, бирок бардыгын билип алгандан кийин жума намазга барбастан үйдүн төрүндө аялды намаз окугандыгы, урматтуу бир тууганым, макул болот. Ассаламу алейкум. Биз үй бүлөбүз менен сизди жакшы көрөбүз. Көп жашаңыз, балдарыңыздын жакшы күндөрүн көрүңүз. Манас дейт, урматтуу Манас. Кудай Таалам тилектериңизди кабыл кылсын. Мен бир өткөн жумада Алам Орто Сай базарына барып, анан ошол жерден эс саткан базарга кирип калсам, көптөгөн мусулман бир туугандарыбыз сүйүнүп, анан бир эт ала турган жерден Света деген эжекебиз айтат, биз дагы сизди дайыма телевизордон көрөбүз, телевизорго чыкканда салам айтып коесузбу дейт, урматтуу Света эжеке. Ошондой эле бардык эт саткандар, Кудай Таалам баарыңардын тилеген тилектериңерди берсин. Анан айтарым, силер эт сатканда дайыма таза саткыла, бисмилла айтылган малдын этин саткыла, арам кошпогула. Ошол эт сатып, ошондон түшкөн пайдаңар адал болсун, балдарыңар кайрымдуу болсун десеңер, анда эч убакта араметти аралаштырбагыла. Ошол жерге келгендер мейли кыргызбы, мейли орусту, мейли мусулман эмеспи, колуңардан келишинче адал союлунган, өзүңөр билген адамдын этин алгыла. Ал эми арам өлүп калган этти алып келип сатып бергендер, же билбей бир мусулман эместен алып алгандар, андан аракет болгула. Эт саткандардын бардыгына Орто Сай базарында, Аламидинде, Ош базарында, айтор бардык жердегилер ошол тамак ашка карагыла. Эгерде адамдын тамак арам болуп калса, анданын дуасы кабыл болбойт. Демек, бүтүндөй элибиздин дуасы кабыл болбой калгандыгына сиздер күнөөкөр болуп калууңуздар мүмкүн. Менин тайекем намаз окуйт, күйөө баласы арак ичет, кызым 4 баласы менен ажыраштырып алды, туурабы дейт. Эми барып шам кармап турбагандан кийин, булардын жашоосун билбегенден кийин туура эмес экенин билбейм. Балким намаз окуган киши күйөө бала арак ичип аткан болсо, тигин уруп аткан болсо, ажыраштырып алганы балким туурадыр. Ошондуктан бияктан туруп эле том бучуп, көлөкө том бучкандай болбош керек. Көлөкө башка, өз башка. Анан бучкан тонубуз ката болуп калбасын. Үй шартына, жашоосуна карап бала төрөш керекпи же өз рызкысы менен деп кыйнала бериш керекпи? Рахмат дейт. Жок, караш керек болот. Биринчи аял ден соолугуна караш керек. Эки баланын ортосундагы интервал 3 жыл болуш керек. Кээ бирлер жыл сайын төрөй бергенден кан азайып, жанагы балдардын ден соолугу жакшы эмес болуп, анан балдар 2 жыл толук эмбей калат. Ошондуктан баланы 2 жыл эмизип, андан кийин эненин денеси 1 жыл эс алып, 3 жыл болгон болсо, ошондо эң жакшы болот. Анан бирок ошол балдарды мен окуткан акчам жетпей калат, себатка киргизсем кымбат болуп кетет экен, анан курсагын бага албай калам деп төрөбөй койбош керек. Рызкыны Кудай Таалам берет. Бешиктеги баланын бек болорун ким билет, карындагы баланын кан болорун ким билет. Балким ошол балаңыз бизге падыша
падыша болуп, адилеттүү падыша болуп, молдолорду соттотпогон, молдолорду кыйнабаган, молдолор налог төлөтпөгөн, ошондой эле мындай бир мародерлукка жол бербеген, уурулукка жол бербеген, адилеттүү падыша болуп, элди башкара турган, кыргызды сактап кала турган, манастай болуп тарыхка түбөлүк кала турган, балким мына ошол сиздин төрөбөй койгон балаңыз болор. Выделение келсе да намаз окуй берсе болот. Эгерде бул анда мында бир келе турган болсо, анда даарат бузулат. Эгерде тынымсыз келе турган болсо, үзүлүлөрдүн катарына кошулат дагы, ар бир намаздын убагына даарат алып, мисалы үчүн 5 намаздын убагына даарат, ошол менен асырга чейинки убакыттын ичинде бардык парз, нафил, каза, важип намаздардын баарын окуй берет дагы, кийинки жаңы намаздын убагысына жаңы даарат алса туура болот. Сүрө Ясин жөнүндө толук айтып берсеңиз, муну толук айтыш үчүн бир канча убакыт керек. Мына ушул Манас жаңырыгында атайын Кур'ани Карим түшүндүргөн атайын Перизат деген кызыбыз бар. Ошол жерде Эстебес деген аалымыбыз келет, көптөгөн чоңдорубуз келет. Ошолордон түшүндүрсө, айрыкча ошол Кур'ани Каримдин маанисин түшүндүрүп айтканда, Ислам университетинин мударриси ушул Эстебес мырза өтө бир жан дили менен ар бир айткан сөзүнө өзүнүн рухунан, духунан кошуп, ыйманынан кошуп чачырап айтып бере турган адам да. Анан көп адамдар көрө албайт Эстебести. Чындыгында Эстебес бар болгон үчүн, ошол Эстебестин бир ниетинин түз болгондугу үчүн балким Ислам университети сакталып турабы деп ойлоп кетем. Эстебестин барбаган жери жок. Мусорго барат, башка жерге барат, сойку кыздарга даават кылат, ооруканага барат. Айтор Кудайым берген кыргызга бир асмандан түшүрүп бергендей, бир ушундай бир чолпон жылдыздай болуп кызмат кылган Эстебес деген жигитибиз бар. Мен Эстебеске айтайын, ошол Перизат кызыбыз менен бирге Ясин сүрөсүн баштан аяк тафсир кылып берет. Ага атайын убакыт көбүрөөк керек болот. Ясин Курандын жүрөгү деген пайгамбарыбыздын сөзү эсепке алсак, ошондой эле узап бараткан адамдарыңарга Ясин сүрөсүн окуп турла деген пайгамбардын осуятын эске алсак, анда маселе бир кыйла түшүнүктүү болот. Ачыган нанды жесе болобу дейт. Мен сага суроо берейинчи, ачыбаган нанды кантип жесе болот? Тыл тип шиң тыгылып калат. Нанды ачыган болсо эчтеке болбойт. Сен жанагы ачып кетсе арак болуп калат деп айтсаң керек, андай эмес. Мас кылуучу нерсе арам. Ачып туруп бирок мас кылбаса бул арам эмес. Демек нан ачыганы менен аны жегенге болот. Ачытпай нан кылсаң аны кантип жейт элең? Намазда сажда кылганда бели аркасы ачылып калса намаз бузулабы? Ачылып калып көчөгү көрүнүп калса намазы бузулат. Ошон үчүн мына жайында шым кийген жанагы модный болгондор, жанагы обтяжка футболка кийгендер намаз окуганда шымыңардын бели узунураак болуп, анан футболкаңар көчүңөр жаба турган болуп, бир кадыресе, бир мындай бир түзүк эле кийим кийип окугула. Саждага барганда футболкасы жогору көтөрүлүп, ыштаны төмөн түшүп, анан ошентип авретин баары көрүнүп калса, бул адам намазы бузулуп кала турматтуу бир тууганым. Макрөнүн мааниси кандай? Макрө деген шариятыбызда жакшы көрүлбөгөн, жек көрүлгөн, кылсаң боло берет, бирок ошону шариятыбыз колдобой турган, пайгамбарыбыз нааразы боло турган деңгээлдеги амалды макрө деп атайбыз, урматтуу бир тууганым. Сүннөткө баланы канча жашта олтургузса болот? Отургузса дегенде эки катаңыз бар сиздики, олтур анан гузса. Анан сүннөт дегенде эки нын жасаңыз, эки нытан эн тамгасын. Ошондо сиздики туурараак болот эле. Шариятыбыз боюнча баланы жаңы төрөлгөндөн баштап отургузса боло берет, бирок ошол бала акыл эске толуп, бир 4-5ке чыгып калганда, ооруганын ооруп атат деп айтканга жарап калганда олтургузса эң жакшы болот деп айтылынат. Аялдын күйөөсүнүн алдында милдеттери кандай дейт? Урматтуу бир тууганым, мына кече жакында дил азыкпас менен чыккан мусулман аял затына эң керектүү зарыл китеп деген жаңы китеп чыкты. Ошол китептен карасаңыз, мусулман аялдын күйөөсүнүн астында укуктары, анын милдеттери жөнүндө кенен кесир баяндалган. Мына ошол китеп азыр жаңында базарга түштү. Ошол китепти алып бири-бириңиздерге берүүңүздөр керек болот. Кээде суралган суроолордон эркектин да, аялдын да укуктарын билбестен бирин-бири кыйнап жиберген учурларын көрүп жүрөбүз. Кудайым ошондон сактаган болсун. Мына ошондо маселе ордуна келет. Демек, китепти караңыз да, ошол жерден түшүнбөй калсаңыз, сурасаңыз, кененирээк айтып беребиз. Жайга эстелик койсо маркумга кыйын болобу? Кыйын болот. Маркум кыйналат, маркумду жер басып калат. Маркумга жаңбыр тийип, кар тийип туруш керек. Аны тосуп койгон болсоңуз, кыяматта жооп бересиз. Маркумга эстелик койгон шарият боюнча арам деп айтылынат.
Assalamu aleykum çubak ağacı köçödө namaz okusa bolobу ayalдарга дейт. Үйү жок болсо, көчөгө кууп чыгарып койгон болсо, айласы жок болсо, анда окуйт намазды. Бирок эркектер басып жүргөн жер болсо, аял киши туруп, анан рукуга барып окуса, мындай бир эркектер карап тура турган болсо, анда аял киши олтуруп намаз окуса болот деген да аалымдарыбыз бар. Олтуруп намаз окуса болот деген аалымдарыбыз бар. Мен бирөөлөрдүн кол астында иштейм, намазы толук окуй албай жатам кандай дейт. Ишке киргенде сен намаз окуйт элем деп айтып алып киргениң. Анан ишиң өтө зарыл болсо, сүннөт намазды окубасаң дагы парз намазды калтырбай окуганга аракет кыл. Апама атын жазып белги таш койсом болобу дейт. Ооба мазар жоголуп кетпесин, барып эстеп зиярат кылып турам десең, мына ушул китептин көлөмүндө болгон эмеге жазып кой, Эшмат кызы Ташмат деп, анан туулган өлгөн жылын жазып, ошону апарып ушундай кылып коюп койсоң, ошол болот. Анан кийин коет десе, апаңа атын жазыш үчүн эшиктей болгон чоң ташты койсоң, гранитти же мраморду, ошондо ал арам болуп калат. Шариятым ал нерседен тыйган, урматтуу бир тууганым. Сүннит менен шахидтердин айырмасы эмнеде дейт. Сүннит менен шииттер деп айтсаң туура болот. Шахид дегенибиз Аллахтын сөзү, шариятыбыз баарынан жогору болсун деген таризде согушка чыгып өлгөндөр шейит болот да. Ал эми шииттер дегенибиз бул ошол мусулманчылыктан бөлүнүп чыккан жөөттөрдүн таасири астында туура эмес агым болгон. Азыр мына Нарында Агахан деген университет ачып аткан, улуттук университетте, мына гуманитардык университетте перс маданияты деп коюп туруп, шииттикти, шиизмди акырын жайып аткан туура эмес мындай бир агымдар бар. Буга балдарды, кыздарды окутпаш керек, шииттерге, ирандтарга турмушка бербеш керек. Ошол мамлекетте туура эмес саясат болуп турат, мына ошону өзү киргизбеш керек эле. Мына Сирияда болуп аткан согуш сүннит менен шииттердин ортосундагы согуш, урматтуу бир туугандар. Ошондуктан балдарыңар, кыздарыңар улуттук университетте же башка бир жерде, же бир Ошто университетте фарс маданиятын окуп атабыз, ирандтар менен иштеп атабыз ишенбегиле, аларды окуудан чыгарып башка бир бөлүмгө которгула, урматтуу бир туугандар деп айтар элем. Прививка жөнүндө макала жазам дедиңиз эле, эмне болду, кайдан окуса болот дейт. Ушул боюнча макаланы этең дагы жете элекмин, анткени кээ бир маселелер мен үчүн дале болсо туңгуюк бойдон болууда, урматтуу бир тууганым. Намазда Фатиха сүрөсүнөн кийин каалаган сүрө окуй берсе болот, каалаган сүрөңүздү окусаңыз болот. Сизге бул жөнүндө толук ыктыяр берилген, урматтуу бир тууганым. Прививка боюнча эле Манас жаңгырыгынан ошол жанагы Урмат деген бир тууганыбыз Түшүнүк деген теледолбоордо Шайлообек мырза менен дагы бир ошол доктурду алып чыгып алып сүйлөткөн. Ошону кайра дагы бир берсе жакшы болор. Анткени ошол прививка жөнүндө, эмдөө жөнүндө Шайлообек мырза өтө жакшы бир аңгеме дүкөн куруп берген. İnsan деген эмнени түшүндүрөт? Баламдын аты инсан. İnsan деген адам деген түшүндүрөт. Бирок инсан дайыма унутуп кала берүүчү болгондуктан ошол унутуп калуучу бир макулук дегенди туюндурат. Ошондуктан аты инсан деп койсоңуз, иншалла чыныгы татыктуу инсан болгону Кудайым насип кылган болсун. Аял киши кусусуз жана дааратсыз Kur'an-ı Kitap jana zikir kılsa, dua okusa bolobу. Gusulsuz jana daaratсыз, gusulsuz Kur'an okusa bolboyt, Kur'an'ды karmasa dağı bolboyt. Al эми daaratсыз Kur'an okusa bolot, Kur'an'ды karmasa bolboyt. Al эми zikirdi daaratı жок, gusulu жок karmasanız bola beret. Oşenti bizim bugünkü sabagыбыз dagы, majlisimiz akırına gelip jetti. Kuday Taalam bardığımızga tereң iman bersin. Jakşıga şerik kılıp jamandan alыс kılsın. Kudayım owas, omat, tayvas Taalay nasip kılgan bolsun. Kuday Taalam şermende kılbasın. Jakşıga şerik kılsın, adaldan rızkı versin. El başlarыбызга, jurt başlarыбызга insaptуулuk berip, bizdi karapayım elde tuğra jolga başlagan nasip kılsın dagı. Karapayım el momun bolup itaat kılıp, ızıçuu kılbastan itaat kılıp moyun sungan çınıgı musulman bolgonu Kuday Taalam nasip etken bolsun. Kudayım jakşıga şerik kılsın, jamandan alыс kılsın. Kuday Taalam oorup atkandarga şifa bergen bolsun. Perzent joktorga perzent bersin. Kuday Taalam azırkı egzamin tapşırıp atkan, sınakta жүргөн bir tuğan student baldarыбызга, kızlarыбызга
кыздарыбызга окууларына ийгилик берген болсун. Кудай Таалам дыйкандарыбыз дыйканчылыгына береке берсин. Мал кармаган малчыларга береке берсин. Элдин кызматындагы биздин милицияларыбыз, эсенбилерибиз, доктурларыбыз, молдолорубуз, мугалимдерибиз, тарбиячыларыбыз, шопурларыбыз, ушулардын бардыгын тапкан тутканына Кудай Таалам адалдан ырызкы берген болсун. Кудай Таалам акыйкаттан адаштырбасын, акыйкатка ээрчитсин, Кудайым өзүнөн башкага муктаж кылбасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.